Жашыңыз канчада? Жашым 54-тө. 54 жаштасыз. Siz бизге келгенде кандай даттануу менен келдиңиз? Сиздерге келгенде мен мына неме дыханиям аябай эле слабый болуп келгенмин. Siz эмне болчу эле дыханияңыз? Эмне жөтөлөт белеңиз, энтигет белеңиз? Мен эми көңдөйүмдө көйгөй болуп келгенмин. Көңдөйүңдө бир нерсе тургандай болуп, кускондой болуп, бир нерсе мындай неме жутканымда эч нерсе болбойт, тамак ичкенимде эч нерсе болбойт, басканымда, еще жатканымда бир нерсе тургандай боло берчү эле. Азыр алдан арылдым, Кудайга шүгүр, жакшы. Дагы эмне болуп келдиңиз? Андан кийин мен толук келгенмин. Толук болуп, семирип мындай толук болуп келгенмин. Шишик болуп келген. Шишик болуп. Азыр мен Кудайга шүгүр 3 кило арыктадым. 3 кило арыктадыңыз, бирок сиз шишигиңиз кайттыбы? Мындай көйнөгүңүз кичине көйнөгүм ошок, көйнөгүм өзүмө тең келип, өзүмдүн баскан турганым аябай жеңил болуп, кырпырап көпүлөк окшолушун калдым. Мага неңиз, мага эмне үчүн неңиздер жакты? Мага массаж жакты. Еще неме мындай перекс жакты мага. Перекс үкөлүңүздөр жакты, витамин жакты мага. Мага бардык нерсеңиздер жакты. Аябай сонун больница экен. Мен Сиз каяктан келдиңиз? Мен Белоцкийден келдим. Бул Кыргызстанда иштейсиз, жакшы. Так. Давленияңыз кандай болчу? Давлениям 110 эди. Азыр 120-80 нормальный давление. Жакшы экен. Уйкуңуз кыйнайт беле? Уйкум кыйнайт эле. Себеби жанагы туруп калган нерсе мени кыйнайт эле да. Азыр жакшы. Азыр ошол тамагыңыздагы туруп калганда орусча айтканда комок деп коет да. Ошол комок нерсе сизди кыйнатчу экен да. Азыр эми ошол нерсе жоготу. Так. Абдан жакшы. Анан оор туруп, оор отурчу элем, буттарым ооручу эле. Эки бутум отурганда аябай катуу ооручу эле, турганда аябай катуу ооручу эле. Мен 5 таштагандан кийин сиздердин айтканыңыздардай кылып, мен сиздердин больницанын оокатын жеп, диетическийди кармагандан кийин мен уже өзүмдү өзүм сезип калдым да, кандай жүрүш керек экен, кандай ичиш керек экен, сууду көп ичиш керек экен. А мен сууду көп ичкен эмесмин үйдө. Азыр дагы мен Кудай кааласа, мындан кийин ушул немени режимди кармайм. Бул натуралдык эле режимдер экен, Жөнөкөй эле. Жөнөкөй эле натуралдык. Эч кандай кыйналуу жок. Бир аптекадан бир укол алып келип саюу жок. Же бир күчтүү таблетка алып келип берүү жок, Бул натуралдык. Эки тамагымдын эки жагы шишип, раса кызарчу эле. Аным жоголду, Кудайга шүгүр. Эми мен дагы сизге айтарым, бул азыр жок болду да мына сизден, Жок болду, сиз абдан өзүңүз жакшы сезип атасыз. Кудай Таалага миң чексиз шүгүрлөр болсун. Эми караңыз, сиз азыр чыккандан кийин биздин режимден чыксаңыз, кайра мурунку абалга келип каласыз да. Себеби деген биздин метод, урматтуу мекендештер, биз кан тазалайбыз, без тазалайбыз. Кан тазалайбыз, без тазалайбыз, анан курсак менен иштейбиз көбүнчө. Демек, массаж менен. Демек, сиз азыр чыккандан кийин мен дайым адамдарга айтам да, биз 30% гана жардам беребиз. 70% адам өзү кылыш керек экен, Мына сиз туура айттыңыз, адам өзү жасаш керек. Өз аракет кылыш керек. Өз аракет кылыш керек. Эртең менен турганда, биринчи эртең менен турганда, мынантип эңкейдим. Аябай көп жолу, 15 жолу. Анан тикеп туруп, тамак ичип бүткөндөн кийин колду көтөрүп, бир 5 мүнөт, 10 мүнөт ушинтип турдум. Анан менин ашказаным уже жакшы болду. Жакшы баштады, азаматсыз. Демек, урматтуу мекендештер, жакшы болуу, оорудан айыгуу бул адам өзүнө өзү 70% жардам бериш керек. Биз айткандай диетада отуруш керек, биз айткандай 5 бөлүгүн жасаш керек, биз айткандай сууну ичиш керек, биз айткандай чөптү. Эми чыккандан кийин сүлүктөрүңүздү да жакшы. Сүлүк коюш керек экен. Демек, биздин айткан натуралдык леченияны сөзсүз түрдө үйдөн улантып туруш керек. Эми сиздин кулагыңызга күмүш сырга сиз дагы 5 жол сүлүккө келишиңиз керек. Анан эгерде мен дайым мынтип айтам да, акча тапсак эле биз баягы жакшы көйнөк алганга аракет кылабыз да. Ошол акчаны бүт массажга жумшаш керек. Азаматсыз, сизге окшоп түшүнгөндөр өтө аз да. Биз акча тапсак эле алтын алганга, кийим алганга, бир жака ойноп келгенге көңүл ачканга аракет кылабыз да. Эң биринчи ден соолукка чукчап алыш керек экен.
ден соолукту 2 жылдын ичинде чыңдап алыңыз, анан кийинкилери була берет. Мен сизге дагы да абдан ушундай сиздин эрктүүлүгүңүздү каалаймын. Ушул нелерден жазбастан, ушул режимден чыкпай, ден соолугуңуз чың болсун да.